Ассаламу алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу жумшак пирогдун рецептинен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин көрүп, каналыма катталганды унутпаңыздар. Чындыгында бул пирог абдан сонун, биринчи жолу жасасаңыз дагы окшошот. Эң биринчи биз 70 грамм сливочный маслобузга 240 грамм сүтүбүздү коюп, жай отто ысытып алабыз. Андан кийин таптаза корук идишибизге 4 жумуртканы жана сахарды жана 1 чайный ложканын учунда бир аз тузду кошобуз дагы жакшылап миксерлейбиз. Биздин масса аппак болуп көргөнгө чейин жакшылап бир массада миксерлеп алабыз. Алдын ала электен өткөн жогорку сорттогу унубузга 2 чайный ложка көптүргүчтү кошуп даярдап алабыз. Жумуртка менен сахар жакшы аппак болуп көбөргөндөн кийин жанагыл эритип алган сливочный масло менен ысытылган сүттү кошуп, андан кийин электен өткөн унду кошуп жакшылап аралаштырабыз. Isытылган сүтүбүздүн экинчи бөлүгүн дагы кошуп алабыз. Пирогдун массасы мына ушундай абалда болуш керек. Алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 45 мүнөт же 40 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Пирогдун бышып же бышпаганын ушундай спашканын же болбосо ширеңкенин жардамында текшерип алабыз. Андан кийин бетине ушундай кылып сахарный пудрадан бир аз гана себелеп, кооздук үчүн жана даам берүү үчүн себелеп алыңыздар. Ыйык Рамазан айында таттуу пирогдорду, даамдуу тамактарды жасап, үй-бүлөңүздөрдү кубандып эле койбостон, сооп дагы тап алыңыздар. Сиздер менен ушундай сонун даамдуу пирогду жасап алдык. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эгерде каналыма каттала элек көрүүчү болсоңуз, анда азыр катталып, четтеги коңгурочууну басып коюңуздар. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.